Жергебиздеги урунтуу окуялар жана көрүнүштөрдү камтыган Нарын жаңылыктар маалымат программасы назарыңыздарда. Алар менен мен Жазгул Субалиева тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан учкай. УКМКнын Ысык Көл облусундагы башкармалыгынын имараты жаңыртылып, андагы кызматкерлерге ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Элеттиктер эмнеге муктаж? Кара Кужур өрөөнүндөгү калк көйгөйүнө кам көрүлөбү? 2 жыл мурда берлерге кабардар болуп жүрүшөт, анан ошо чөтө жакшы көңүл бурулбай атат. ФАП биринчи очередь керек экен. Нарын облусунун ички иштер органдары жыл жыйынтыгын чыгарды. Бир топ иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Ошол эле президенттин жарлыктарын аткаруу, кадр саясаты боюнча Президент Садыр Жапаров бүгүн Ысык Көл облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкармалыгынын капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн имараттын ачылышына катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө УКМКнын Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгынын имараты өлкө коопсуздугун жана аймактык бүтүндүгүн камсыз кылуу, улуттар аралык ынтымакты сактоо, коомдун саясий социалдык туруктуулугун бекемдөө жаатында ишмердүүлүктү арттырууга өбөлгө болот деген ишенимин билдирди. Президент капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн имарат 1976 жылы курулганын маалымдады. Дээрлик жарым кылымды чамалаган бул имаратта капремонт жүргүзүлгөн эмес, УКМКнын Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгынын материалдык техникалык базасын жакшыртуу жана кызматкерлердин ишине тийиштүү шарттарды түзүп берүү максатында жалпысынан 2000 чарчы метрден ашык имарат толугу менен оңдолуп түзүлүп, 544 чарчы метрди түзгөн кошумча имарат курулду. Садыр Жапаров мамлекеттик башкаруунун бардык чөйрөлөрүндө коопсуздукту бекемдөө жана мыйзамдуулукту сактоо, укук коргоо органдарынын натыйжалуу ишмердүүлүгүнөн көз каранды экенин баса белгиледи. Андан кийин президент Садыр Жапаров имараттагы жаңыланган шарттар менен таанышты. Кызматтык жайларды, актовый залды, медициналык санитардык бөлүктү, ошондой эле машыгуу залын жана жайкы футбол талаасын көрүп чыкты. Урматтуу Ысык Көл облусу боюнча башкармалыктын кызматкерлери, жаңырган жылда жаркыраган имарат сиздерге жакшы белек болсун. Мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоолорду сезип, улуттук коопсуздукту камсыздоо, мамлекеттин кызыкчылыктарына тобокелдик жараткан бардык коркунучтарга каршы туруу жаатында ишмердигиңиздерди арттырасыздар деп мен терең ишенемин. Облустагы таза суу, ирригация, айыл чарбасы, билим берүү, саламаттыкты сактоо, жумуш орундары менен камсыздоодо, энергетика, салык, мамлекеттик сатып алуулар сыяктуу бардык тармактарда коопсуздук маселелери, мыйзамдуулук, тыкыр көзөмөлдөнүшү сиздердин колуңуздарда. Нарын облусунда мал чарбачылыгы менен алектенгендердин көпчүлүгү жайдыр, кыштыр алыскы өрөөндөрдү мекендешет. Жолдун алыстыгынанбы же жергиликтүү бийлик башындагылардын кайдыгерликтериненби айтор аларга тиешелүү кызматтар талаптагыдай көрсөтүлбөйт. Мына ушундай аянычтуу тагдырга кабылышкандар менен Бөлөкбай Шеримбеков жолугушуп кайткан. Кара Кужур өрөөнүндөгү Кара Жылга участкасынын жашоочусу Карлыгач Абдулаеванын саламаттыгы кыйла начарласа да, тиешелүү медициналык жардам ала албаганына кыжаалат. Мындагы эскилигинен мына кулай турган ФАПтан караманча пайда жок. Анықтан ал дарыланыш үчүн дээрлик 200 чакырым алыстыктагы Нарын шаарына барууга аргасыз. Антейин десе үй жайы, чарбачылыгы таптакыр кароосуз калчуудан. Кичинекей балдарыбыз бар, кош бойлуу келиндер бар, карыган аталар, апалар бар. Алардын баары алыс бара албайт. Күндүн суугу бул, мисалы мына өзүм деле азыр капелин салмакмын. Ала албай отурам да, барып кеш керек болчу 5 күнгө капелинсага. Бара албай отурам, лахолун алыстыгынан. Ушул каарманыбыз үй бүлөсүнөн байырлаган Кара Жылга участкасында 100га жакын түтүн эл бар. Бала бакаларын кош эсептегенде калктын саны 500ден ашыгыраак. Демек алар үчүн деле айыл аймактарындагы эле шарттардын түзүлүшү кажет. Тилекке каршы дал ушул жагдай жашырылып, облус, район бийлиги жогору жактагыларына бизде баары жайында түрүн көрсөткөндөн түк уялышпаган өңдүү. Бир топ машакаттуу маселелер бар экен да. Ушул туурасында жогору жактагылар, район бийлиги, облус бийлиги биле кабардарбы, кабардарбысы менен жооптоо берип атат. Ошо мындан 2 жыл мурда берлерге кабардар болуп жүрүшөт, анан ошо чөтө жакшы көңүл бурулбай атат. ФАП биринчи очередь керек экен. Карыган аталар, апаларыбыз бар. Кош бойлуу келиндер бар экен. Жаш балдарыбыз бар экен. Алар ооруп калса, алыска жеткириш үчүн кыйыныраак маселе болуп калат экен да.
Чынында эле өткөн кылымдын 50 жылдарында курган имаратка жайгашкан ФАПтын аты эле болбосо заты деги эле байкалбайт. Анда ар кайсы жерде чачылып жаткан акыр-чикилерге караганда бир нече мезгилден бери бирөөсү да баш бакпагандыгы дароо сезилет. Мына ушундай кейиштүү балдагы медициналык жайы бар Каражылга участкасы тутумуна киргизилген Нарын районундагы Миңбулак айыл аймагынын атка минерлеринин айтымдарында бул жагымсыздыкты жайгарууга аракеттер жасалууда. Чечип берели дедик, бир жеңил конструкция менен бир 2,5 миллион 3 миллионго чейин салып берели деп чогуу жерден чечип, айыл башчысына тапшырма берилди, смета проектин чийдирип, жазга эрте жаз даярдап берилсин деп. Курулуш Кудай буйрса, ушул 24-жылдын күзгө чейин бүтүрүп бергенге аракет кылабыз. Ошондой эле алыс көрөндөгү абалдын оң жагына оошуна Нарын облустук үй-бүлөлүк медицина борборунда даяр. Бирок биздеги мыйзам актыларына ылайык Каражылга участкасы эң абалы айыл статусун алуусу зарыл. Ал ФАП эч кимдин балансында жок. Эч кимдин балансында жок болгону, бул айыл өкмөттүн да биздин да балансында жок болгондуктан ал жерге эч ким акча бөлө албайт анын ремонт иштерине. Сметасы даярдап, быйыл жана легкий конструкция менен курулмай болду. Бул эл негизи Лахол үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна караш керек болчу. Бирок ал жерден бир аз алыс болгондугуна байланыштуу ал жерге ошо ФАП уюштурулган экен. Жергиликтүүлөрдүн өтүнүчтөрүнөн же башка да себептери бар беле, кыскасы Карагыжыр өрөөнү өткөн жылы жүргүзүлгөн административдик аймактык реформада 200 чакырым алыстагы Нарын районунун Миңбулак айыл аймагынын тутумуна киргизилген. Ошол эле учурда өзүнүн 15 чакырым аралыктагы Кочкор районунун Аккыя айыл аймагынан өбөлөнгөндүгү такыр эле түшүнүксүз. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Карагыжыр өрөөнү. Кийинки учурларда тиш дарылоо маселеси чоң көйгөйлөрдү жараткан окуялар коомчулукта айтылып келет. Ал тургай коркунучтуу, жугуштуу ууруларда ушул жайлардан жугуусу мүмкүн деген шек күмөндүү ой-пикирлер арбын. Кабарчыбыз Жипара Насырова бул суроого жооп издөөгө аракет кылган. Эми балдардын ичине сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Учурда балдар арасында тиш оору кыйла көбөйгөн. Айтсак 10 жашка чейинки тестерлердин 5 жыл аралыгында тиш дарыгерине келүүсү салыштырмалуу арбыган. Абалдын мындай курчушун адистер учурдагы тамак аштын таза эместигин жана ата-эне сүт тиштерге көңүл бурбай, балдарынын ооз көңгөйүн таза кармабагандыктан деп эсептешет. Балдардын тишине көбүрөөк көңүл буруш керек. Абал сүт тиштин астында убагы менен кара турук тиш чыга баштайт. Ал сүт тиштин дарылабасак, убагында көңүл бурбасак, ошо алдына чыгып келаткан турук тиштерге зак кете баштайт. Кийин ал сүт тиштер алмашканда турук тиштерге да ошондой жабыркоо пайда болот да. 2023-жылдын 12 айында облус боюнча гепатит оорусу кан аркылуу жуккан 694 жаңы учур катталган. Булардын арасында тишти жулдурууда жуктуруп алгандары канчоо экенин аныктоо кыйын. Бирок тиш шаймандарынын санитардык талаптарга жооп бербегидей тазалангандыгы ооруларга себеп болору айтпаса да түшүнүктүү. Талапта колдонулган тиш шаймандар 55 градус кайнак сууда 15 мүнөт кайносу керек. Андан соң андагы кан тазаландыбы же жокпу билүүсү үчүн ага атайын анализ жүргүзүлөт. Андан соң аны кылдаттык менен кургатууга кетирилет. 3 зонадан турат стерилизация кабинетичи. Кир зона, таза зона, стерильный зона болуп. Ар бир врачка 8ден лоток берилет. Аны упаковкалап, анын ичине индикатор салып, майда бор файл, майда инструменттерин кошо салып, анан автоклавка стерилизовать этебиз. Толук стерилизацияланган шаймандар атайын бөлмөдө колдонулбай 72 саат турса болот. Инструменттерди жууп кургатуудан кийин ушундай атайын бекстарга салынып, андан соң бекстер 138 градустагы стерилизацияга келет. Бул жакта 30 минуттан ичинде болот. Андан соң бул атайын кабинетке, кийинки кабинетке өтүп, андан ал жакта 24 саатка чейин туруу жөндөр эмне болот дагы, андан кийин врачтардын колуна тапшырылат. Өткөн жылдын сентябрь айында кепилдиктер программасынын алкагында жаңы токтом чыккан. Анда 10 жашка чейинки жаш балдар, 70 жаштан жогорку тургундар жана калктын аярлуу катмарлары бекер тишин дарылата алышат. 9 категориядагы калктын катмары 50% жеңилдиктер менен жардам алат дагы, 36 категориядагы адамдар бекер стоматологиялык жардамга деп көргөзүлгөн. Медициналык камсыздандыруу полиси барлар, анан кийин иштеп жаткан
мамлекеттик мекемелерде иштегендер, дыйкан чарбанын мүчөлөрү 50% жеңилдиктер менен ошондой болуп жүрүп отуруп, анан студенттер 18 жаштан 21 жашка чейин. Учурда облустук тиш дарылоо бөлүмүндөгү жаш балдардын тишин дарылоо үчүн 4 жогорку категориядагы дарыгерлер бар. Мындан улам жогорудагыдай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, балаңыздын тишине кам көрүңүз. Жипара Насырова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Нарын облусунун ички иштер органдары жыл жыйынтыгын чыгарды. 2023 жыл ичинде кылмыштуулуктун саны 2022 жылга карата салыштырмалуу өскөн. Ал эми кылмыштуулуктун бетин ачуу көрсөткүчү 90,2%ды түзөт. Тартип сакчыларынын аткарган иштеринин жыйынтыгын чыгарган жыйынга кабарчыбыз Наргиза Жумадил кызы катышып келди. 2012 жылдан бери кызмат өтөйм. Бактыбек Асанов Нарын райондук ички иштер бөлүмүндө 2012 жылдан бери эмгектенип келүүдө. Ушул жылдын 12 айында өзүнүн кызматтык ишмердүүлүгүндө жечкен ийгиликтери үчүн кылмыш иликтөө кызматынын мыкты ыкчам өкүлү сынагынын жеңүүчүсү болду. Айтымында укук бузууларды алдын алуу жана кылмыштуулук менен күрөшүү багытында аткарган ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн жечкендиктери катары белгилейт. Бул бала кезибизден эле оюбуз болчу, мечтабыз болчу деген иш, орусча айтканда. Ошол себептен ушул жумушту аркалап калдык. Сүйгөн кесибибиз, иштейбиз да канса кыргыз эли үчүн, эли үчүн кызмат кылабыз. Ушул жылдын 12 айында маалымат электрондук журналында жалпы 6237 материал катталган. Бул өткөн 2022 жылга салыштырмалуу 1407 учурга көп. Жалпы кылмыштардын бетинин ачылышы 90,2%ды түзгөн. Бул жаатта ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча үй бүлөлүк зомбулуктар, жашы жетилектерге карата жасалган кылмыштар, жол кыймылынын коопсуздугу боюнча аткарылып жаткан иштердин жыйынтыгы чыгарылды. Ар бир багыттагы жетишкендиктер белгиленип, келтирилген кемчиликтер талоого алынды. Анан биздин мына кыргыз милициясынын 100 жылдыгы келатат. Ошого дагы бир топ иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Ошол эле президенттин жарлыктарын аткаруу, кадр саясаты боюнча инсандын адап акылактык өнүгүүсү, дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыктарын аткаруу максатында ошол 100 жылдыкка карата бир топ иш-чаралардын баары мерчемделген, ошонун баарын аткарууга мерчемдеп атабыз. Милиция кызматкерлери үчүн 2019 жылы Нарын шаарынын Москва чөлкөмүндө 60 батирлүү турак жай берилген болсо, быйылкы жылы дагы турак жай менен камсыз кылуу мерчемделүүдө. Ошондой эле кесиптик даярдыктар боюнча кызматкерлер жумасына 2 жолу атайын окуулардан өткөрүлүп турат. Бул Жума райондук ички иштер ардагерлер кеңеши ушу ички иштер органдарында жаңы кабыл жаткан кызматкерлерге насаатчылык иштерди жүргүзөбүз. Ошондой эле райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен бирдикте коомдук коопсуздуктун алдын алуу, кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз, жардам берип келебиз мындайча айтканда. Кеңешменин соңунда ар бир кызматкер өзүнө жүктөлгөн милдеттерди так аткарып, элге сервистик тейлөө көрсөтүү жаатында алгылыктуу иштерди жүргүзүү менен жарандардын коопсуздугун камсыз кылуусу белгиленди. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыздоо чараларын колго алууну, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча иш-чараларын күчөтүү тапшырмалары берилди. Наргиза Жумадил кызы, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Нарын гидрометеорологиялык борборунун эскертүүсүндө Дубанда 20 январдан тартып туруксуз аба ырайы күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Кар калың түшкөн аймактарда көчкү жүрүү коркунучу бар экенин эскертишет. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облусундагы башкармалыгынын тилсиз жоодон сактанууга даярдыктары кандай? Кесиптешим Ноорус Абылаев көрүп келди. Мен турган Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунун 294-чакырымынан 304-чакырымындагы аралыкта былтыр 1,202,000 куб метрге жакын кар көчкүсү түшкөн. Мындан улам жол жабылып калган. Тиешелүү тармактардын тынымсыз аракетинен 3 күн дегенде жол ачылып каттам жанданган. Быйыл да көчкү түшүп калбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облусундагы кызматкерлерине суроо узаталы. Быйыл көчкүнүн алдын алуу чаралары кандай көрүлүп жатат? Кыш мезгилинде болуп өтүүчү өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана болгон учурда кесепеттен жоюу боюнча президент Нарын облусунча ыйгарым өкүлүнүн атайын отурумдары буйрук тескебелер чыгып, жаран коргон кызматтарын аткарууга берилген. Ал жерде ошол эгер кар көчкүсү катталса же башка таш кулоо катталса, ошолор жоюу боюнча техникалардын даярдыгын тактоо, күйүүчү чумайларын даярдоо, башка инерттик материалдарды даярдоо боюнча атайын тапшырма коюлуп аткарууга алынган.
азыркы учурда аткарууга алынып иштер жүрүп жатат. Долон кар көчкү станциясынын аймагындагы 284 чакырымынан 306 чакырымындагы Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунда көчкү түшүү коркунучу бар 17 аймак бар. Кооптуу делген бул аймакта кар түшкөндөн тарта атайын адистердин көзөмөлүндө болуп, кардын калыңдыгы, нықтығы текшерилип турат. Мындай изилдөө иштеринин жыйынтыгы менен кар көчкү качан түшөрү боюнча болжолдуу маалыматтар алынат. Кардын катмарын изилдеп турабыз. Бул жерде көрүнүп турат. Мына сызгыч менен, кар өлчөөчү сызгыч менен 45 сантиметр кар жааган. Бул бир айдын ичинде жааган топтолгон кар. Анан ар бир слоюн катмарын, кардын ар бир катмарын алып алабыз. Бул жерде көрүнүп турат. Ушинтип ар бир катмардын салмагын өлчөп алабыз. Кардын салмагы. Мунун баарын журналга жазабыз. Бул жумуш күндө аткарылат. Нарын гидрометеорологиялык борборунун айтымында быйыл облуста өткөн жылга салыштырмалуу кардын калыңдыгы 10-15 сантиметрге жука түшкөн. Бирок 20 январдан тартып туруксуз аба ырайы күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Кар калың түшкөн аймактарда көчкү жүрүү коркунучу бар экенин эскертишет. Азыркы учурда келген шашылыш билдирүүлөрдүн негизинде ар бир 294 чакырымдан 304 чакырымга чейин ар бир кар тилкезилерине байма-бай байкоолор жүргүзүлүп атат. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсү болсо, Долон кар көчкү станциясынын кызматкерлери ар бир кар тилкесине чыгып, ошол жерден өлчөө жумуштарын жүргүзүп жатышат. Аймакта кар көчкү түшсө, жергиликтүү жол тейлөө мекемелери да дайын туруш керек. Ал үчүн керектүү техникалар былтыркы жылга салыштырмалуу көбөйгөн. Былтыр көчкүнү тазалоого 16 техника тартылган. Быйыл алдын ала даярдык боюнча Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Нарын филиалына жаңы техникалар келген. Быйыл 30 техниканы буюрса ушу көчкүгө деп атайын даярдыкта кармап атабыз. Буюрса ГСМ боюнча дагы жетиштүү деп финансы жагы толук менен которулуп атат. Буюрса жетиштүү деп ойлойбуз. Топоздор көчкүгө кетти. Учурда социалдык тармактарда Нарында топоздорду көчкү басып калган видео тараган. Окуя Кочкор районунун Төлөк айылынын аймагында катталган. Кыштоодогу 5-6 баш топозду өтө ири эмес майда көчкү басып калган жана эч кандай малдан чыгымга учурабагандыгы тастыкталган. Ал эми 3 күн мурда Нарын районунун Жергетал аймагына караштуу Бак Четин кыштоосунда болжол менен 5000 метр куб кар көчкү түшүп, 85 майда жандык жана 3 бодо малды чыгымга учураткан. Мындан улам өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Нарын облусундагы башкармалыгы айдоочуларды 500 метр аралыкты сактап жол жүрүүгө чакырат. Ал эми малчыларды кар калың түшкөн аймактарга мал жайбоону эскертет. Норuz Абылаев, Нарын жаңылыктары. Дээрлик турмуш тиричилиги 4 түлүктүү асыроо менен өткөн Теңир Тоо аймагында кыш мезгили башталгандан бери жырткыч жаныбарлар тарабынан жүздөгөн мал жандыктарга тиш салынып, калктын капчыгына миллиондогон сомдук чыгымдарды келтирген. Мындан улам жерлерде атайын мергенчилердин топтору түзүлүп, карышкыр чөөгө аңчылыктар уюштурулууда. Анын бирине кесиптешим Эсенбек Сталбек уулу да катышып кайткан. 4 бала тосолу калганы семо токойду айдайлы. Өзүз жашаган аймактагы мергендердин топ башчысынын айтуусу менен айдакчыга бөлүнгөн Туратбек Шамыров акыркы 20 жылга чукул убакыттан бери аңчы. Ал бул жолку ууга тозотчу эмес айдакчы болуп бөлүндү. Себеби алар уулоочу жырткыч жаныбарлардын эң эле митаамы, акылдуусу болгон чөөгө болмокчу. Мындан улам аңчылыкты жакшы өздөштүргөн мергендер айдакчылыкты кылуусу абзел. Бул түлкүнү куууда элек бул түлкүдөн аябай куу. Бул бир жашынган жеринен чыкпайт, аябай. Муну аябай жакшы изилдеп, аябай жакшы айдаса анан чыгып берет. Аябай куу да өтө. Айдаган киши аябай мындай коюу жерлерде айдаса жакшы чыгат да ошондо. Коюу жерден изин карап ошо айдап берсе, жакшы айдап берсе чыгат. Оңой менен чыкпайт чөбө. Жогоруда айтылгандай айдакчылар Нарын дарыясынын жээгиндеги чакан токойду кылдаттык менен карап, жырткычтын изине түшүп, тозотто отургандарды көздөй ат койдурушту. Ал учурда токой ичинен 2 чөө куралчан мергендердин алдына чыга берип, бул жолку аң
оңунан чыкты. Токой ишинен чыккан эки чөөнүн бирин кулатып калган мерген бул жырткычтын акылдуулугуна дагы деле таңданып бүтө элек. Себеби алар жашаган Ири суу айылында буга чейин чөө болбогондуктан алар карышкырга гана аңчылык кылып, бул жырткычтын кооптулугун аңдашкан эмес. Бирок ал пайда болгону анын жырткычтыгы карышкырдан да ашаарын айтып таңданышууда. Бул чөө деген ушу токойго эле кирип алат экен, анан түнкүсүн чыгып бул майда жандыктарга, жанагы жаш тууган уй койлорго, жылкыда эле тууган балдарына кол салат экен да. Мунун тиши боло бул тиштегенден кийин же жарадар кылса бул мал болбойт экен, ошо койлорду эле куйругун жулат экен, анан жарадар болгондор мал болбойт экен. Булар үй киши көп жүрөт турбайбы, көп татуйт экен, чогуу жүрөт экен. Бул 3-4 жылдан бери ушул жака байырлап келип калышты көптөн бери. Биз карышкыр эл улап бул чөө менен мындай көп деле жок болчу мындай. Бир канча күндөн бери айыл четинде чакан токойду байырлап, айланадагы майда мал жандыктарга тиш салып, жергиликтүүлөрдү бир тойле чыгымга учураткан бул жырткычтардын атылышынын башкы себеби жергиликтүү тургундардын коопсуздугу. Анткени мергендер жашаган Ири суу айылына ага канатташ Төш булак жана Ак булуң айылдарынан мектеп окуучулары каттап билим алышат. Мындан улам балдардын өмүрүнөн кооптонгон ата-энелер бул мергендерге кайрылышкан. 3-4 жылдан бери бизге чөө деген жандык пайда болду, мурун жок эле. Анан эми бул адамдарга да кол салат экен. Бул өтө ушунчалык билинбеген менен жырткыч жандык болот экен. Могу 3 айылдын аралыгы алысыраак болгондон кийин бизден ушу өйдөккө ылдыйк айылдардан мектепке да келип балдар окуйт да. Ошолордон да кооптонот экенсиң, адамга да кол салат экен булар. Жырткычтар менен күрөшкөн мына ушул мергендерде да көйгөйлөр жок эмес. Маселен, алар колдонгон курал жарактын ок дарларын сатып алууда түйшүк жаралса, экинчиден мергендердин эмгеги бааланбай келет. Бизде ок дарыдан гана мылтык жетиштүү, ок дарыдан анан аттарга жем кичинанча болсо, анан сыйлыктар болсо, баягы кызыктыруу үчүн. Ошол болсо, балдардын баары чыгат эле, балдардын баары эле стартта даяр. Статистикалык маалыматтар боюнча айтсак, артта калган 2023-жыл ичинде Нарын район аймагынан 50гө чукул бодо, 60тан ашык майда жандык жапайы жырткычтардын жеми болгон. Мындан улам райондун ар бир айылында мына ушундай мергендердин топтору уюштурулуп, аңчылык жүргүзүлүүдө. Жалпы жонунан ушу район боюнча бир 2 миллион сомдун тегерегиндей зыян келтирилип атат да. Анан бул акыркы күндөрү ушул мына чөө аябай катуу чыгып атат. Бул мурун мергенчилерибиз айткандай карышкырга гана чыгып жүрсө, азыр чөөгө да чыкканга туура келип атат. Бул жерде айтып атышат, мынакей токойлордо коёон, түлкү да калбай калды депчи. Анан бул ошо түлкү коёондун калбай калгандыгынын эсепетинен ушул короодогу койлорго дагы кол салып атат деп ойлойбуз да. Ал эми жырткычтарды жок кылуу боюнча айтсак, Нарын район аймагынан өткөн 2023-жылы 11 карышкыр, 18 чөө атылса, жыл жаңыргандан бери 1 карышкыр, 11 чөө жок кылынган. Эсенбек Сталбек уулу, Шамен Болотбеков, жаңылыктар, Нарын району. Нарын жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайынын божомолу. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.